Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Бүгін сабақтарыбызды улантабыз иншалла. Бүгін сіздер менен биз элибиздин көйгөйлөрүнөн болгон, биздин көйгөй болгон бактылуулук туурасында иншалла Аллах Таала кадыр кылганча сүйлөшөбүз. Бизди ушундай бир суроолор кыйнайт. Кантип мен бактылуу болом? Канткенде мен кантип бактылуу жашайм? Кантип ооруларыма шыпа табам? Кандай кылсам ырыскыларымда береке болот? Кандай кылсам эч бир нерсеге муктаж болбой жашайм? Деген суроолор бизди кыйнабай койбойт. Бул суроолор ар бирибизде болсо керек деп ойлойм да. Кантип бардык, мындайча айтканда, кантип бардык жакшылыктарга жетем? Жетишим мүмкүн. Ушул нерселердин бардыгынын жообу бар экен. Эгер билгиңиз келеби, анда биздин сөздөрүбүздү аягына чейин угуңуз деп калам. Адам баласы бир жакшылыкка жетиштик үчүн, төмөндөгү айткан нерселерге жетиштик үчүн ошол нерселерди каалай турган болсо, жакшылыктарды өзүнө ыраа көрө турган болсо, анда башкаларга жакшылык кылыш керек. Өзү бай болушту кааласа, кембагалдарга жардам берсин. Оорудан шыпа тапкысы келсе, оорулууларга зыярат кылсын, ошолорго шыпа тилесин. Эмнени өзүңө кааласаң, ошол нерселерди башкаларга, адамдарга ыраа көргүн, адамдарга ошол нерсени жакшылык кылгын. Жакшылыктын үстүндө ар дайым болгон, албетте сен төмөндөгү айткан жакшылыктарга жетишесиң. Азыр ушундай бир заманда жашайбыз. Көрө албастык, хасад, бир адамга жакшылык эмес, жамандыкты ыраа көргөн абалда жашайбыз дагы. Өзүбүзгө дагы ошо жамандыктар, кыйынчылыктар, оорулар, бактысыздык, ырыскыларыбызда берекенин жоктугу, тапкан нерселерибизде берекенин жоктугу дагы ушул нерселерден болуп жатат десем жаңылышпайм. Албетте адам баласы жакшылыкка жетет, качан башкаларга жакшылыгды ыраа көргөндө. Албетте бул нерселер жакшылык кылуунун мөмөсүн албетте жакшылык менен болот. Жакшылыктын жообу жакшылык деген Аллах субхана таала Куранда. Бул нерселерге, бул дүйнө мисалдарынан бир мисал айта турган болсок, бир Мисирде бир бай адам операция болуштук үчүн Израилге барат. Өтө бай, колунда акчасы бар. Эмне кылса болот? Операция кылса 50-50, же өлүшү мүмкүн, же операциядан туура жакшы чыгат. Анан жанагы бай өзүнүн жумуштары бар, иштери бар. Өлүп калышын да билгенден кийин, мен өзүмүн жумуштарымды бүтүрүп алайын деп, бир убакытка сурап Мисирге кайра келет. Мисирге кайра келип, ошол жерде бир кассаптын жанында турганда, кассап эт жаап жаткан болот. Жанагы этинен учкан сөөктөрдү бир аял терип пакетине салып жатканын көрөт. Кызыгып жанагы аялды карап турат. Жанагы аялга барып, "Эй фулан, эй паланча, сен эмне кылып жатасың? Бул нерселерди эмне кыласың?" деп сураганда, жанагы аял жылмайып туруп, "Мен көп убакыттан бери 6-7 балам бар, жетим. Ошолорду багам. Жашообуз кыйын. 5-6 айдан бери алар эт жей элек. Ушуну кайнатып берсем, кичине бир тамактарына эт жегендей болобу деп терип жүрөм" дегенде, өтө кайгыруу менен Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп ошол жана кассапка барып 2 жылдык этин төлөп коет. Ушул аял 2 жыл бою келет, эти түгөгөндө келет, эт берип турасың деп, жанагы 2 жылдык этин сатып алып берет. Жана ошол жерден бир нече этти алып туруп, жанагы аялдын үйүнө барып, аялдын балдарына этти өз колу менен бышырып берет. Жанагы балдардын сүйүнгөнүн, кубанганын көрүп, баякы байдын жүрөгү жибип, көздөрүнө жаш келет. Ошо балдар жанагы операция боло турган
Misirlik Arap менен кошо сүйүнүп, кошо кубанып, кошо жеп, курсактары тоюп ойнойт. Көп өтпөстөн жумуштарын бүтүрүп, Израилге операция болгонуна барат кайра. Больницага барып, кирип, текшерүүдөн өткөндө жанагы байдын жүрөгү таза чыгат. Субханалла, таң калышат. Сен эмне кылдың? Сен эмне лечение алып келдиң? Сен бир нерсе кылдыңбы? Жок, эчтеке кылганым жок. Жөн эле бардым. Ушундай окуя болду, башка эч бир нерсе кылганым жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, жакшылыктын жообу жакшылык менен болот. Бул азыркы замандын бир мисалы. Аллах субхана тааланын берешендиги кең. Сен жакшылык кылсаң, жакшылыктын жообун Аллах таала шундай бир эселеп, шундай кооз тартипте. Сен ойлобогондон да жакшыраак кылып бериштиги анык. Сен билип койгон мусулман бир тууганым, кандай бир жакшылыкка жетишпеген, башкаларга жакшылык кылгын. Аллах субхана таала шундай бир шакур болгон зат. Жакшылык кылсаң, жакшылыкты саңа сен билбеген тараптан, сен ойлобогондой кооз кылып берет. Адам баласынын шакурлугу, бир адамга жакшылык кылсаң, ал адам саңа жакшылык менен эмес, жамандык менен да жооп берип коюштугу мүмкүн. Ошондуктан жакшылыкты жакшылык менен жооп бериш керек. Жакшылык кылып атканда ал жакшылыкты кичине эсептебеш керек, аз эсептебеш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, жылмаюу дагы садака деген. Биз канчалык колубуздан канчалык мүмкүнчүлүк келет, ошончолук жакшылык кылсак, Аллах субхана таала бизге эселеп жакшылыгын берет. Бул жалган дүйнөдөгү мисалдардан дагы бир мисал, бир Европадагы бир кафир аял тууралуу айткым келип турат. Ал Европада көпчүлүк учурда аял ата-энелери көбүрөөк өздөрү калып кетет, балдары таштап кетет. Бир европалык аялдын кошуна болуп бир араб бала барып калат, мусулман бала барып калат. Ал аялга эми биздин мусулмандардын менталитетинде бар кары картаңдарга жардам бериш деген нерсе. Ал арабта мусулманчылык милдетин кылып, ага жардам берип, бир нерсеге муктаж болсо алып келип берип, тамак ашына жардам берип жүргөндө, жанагы аял, европалык аял айтат, ойлонуп туруп, буну ким, менин балдарым жалдадыбы? Же мамлекет тараптан жалдадыбы буну? Билбей таң калып сурайт, эй, баланча, сени ким жалдады? Мага жардам беришиңе ким түрткү болуп атат? Менин балдарым жалдадыбы? Ал жок. Сага жалдаган нерсе менин Раббим жакшылыкка мени жалдады. А Раббиң ким? Экөө сүйлөшүп кетет. Жанагы аялдын жүрөгүнө ыйман келип, исламды кабыл кылгысы келип, исламды кабыл кылат. Көпчүлүктүн арасында кабыл кылайын деп мечитке барышат. Асыр убактысы исламды кабыл кылат жанагы, ыйман келтирет, Аллахты табат, мусулман болот. Жана куптан убактысында бул аламдан көз жумат. Ким эмнеге ылайыктуу болсо, Аллах таала ошол нерсени сөзсүз берет. Кызыктай болот. Өзү көфүр, кафир аял. Кантип бул абалга келди? Момун абалды өттү. Бунун жакшылыгы бардыр деп изилдеп жөнөйт. Жанагы араб бала. Изилдесе өмүр бою медсестра болуп иштеген. Көпчүлүк адамдарга жардам берген. Көпчүлүк адамдарга акы албастан жардам берген. Көпчүлүк адамдарга жакшы болуштугуна себепкер болгон. Демек, жакшылыктын жообу момун болуп өтүштүгү эң чоң неамат эмеспи? Ошондуктан Аллах субхана таала Куранда айткан, ихсандын жообу ихсан деген. Ошондуктан ар дайым жакшылыктын үстүндө бололу. Аллах субхана таала бизге ийгиликтерин ар дайым берип турат. Кээ-бирки суроолор болот. Адамдардын сүрөктөрүндө суроо болсо керек. Демек, сизде да болушу мүмкүн. Намаз окуп жатам, жакшылык кылып жатам, адамдар менен жакшы мамиледемин, ата-энеме жакшылык кылам, бирок мен кубанып, бул дүйнөдө жыргап жашабай атам го дейсиз. Деген суроолор болушу мүмкүн адамдарда. Садака берип жатам деп. Аллах субхана таала айткан, эркекпи, аялбы, Аллах субхана таалага ыйман келтирип, салих амал кылса, ага бактылуулук жашоо беребиз деди. Демек, биз кылып аткан нерселер салих же болбосо Аллах таала буйругандай, пайгамбарыбыз көрсөтпөгөндөй болгондугунун натыйжасында биз жакшылык кылсак дагы, ихсан кылсак дагы бактылуу болбогондугубуз ошол нерседен болуп калат. Ошондуктан кылган нерселердин тартиби бар.
Ар бир нерсенин тартиби пайгамбар көрсөткөндөй болуш керек. Аллах Таала буйргандай болуш керек. Жүрөк амалы Аллахтан башкага боло турган болсо, албетте ошол тараптан зыян келет. Сен бир адамга акча беришиң мүмкүн. Өзүңдүн бул дүйнөдөгү мансабыңды, бул дүйнөдөгү жашооңду коз кылыштык үчүн, же болбосо өзүңдү ойлоп, дүнүйө ишин ойлоп туруп бир адамга жардам берсең, ал адамдан жамандык келе турган болсо, сен албетте капа болосуң, ошол жерден жүрөгүңдөн сөздөр атып чыгат. Эй ахмак, мен сага шундай жакшылык кылсам, жакшылыкты шунтип жооп бересиңби? Мен сени адам дедим эле, айбан турбайсыңбы деген сөздөр ооздан чыгып да кетиши мүмкүн. Бирок ошол эле жакшылыкты Аллах үчүн кылсаң, сен эч качан капа болбойсуң, эч качан кайгырбайсың, эч качан жүрөгүңө жакын албайсың. Аллах Таала анын жообун берет деп албетте жүрөгүң кубанычта болот. Ахсану амала. Салих амалдар, эң жакшы амалдар болуштук үчүн эки нерсе керек. Ахсану амала болуштук үчүн сенде эки нерсе керек. Алардын бири Аллах Субхана Таала ошол ишти саңа буйругандай болуш керек. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй болгондо гана биздин жүрөктөрүбүз тынч болот. Кылган жакшылыктарыбыздын аркасында ийгиликтер келет. Эгер сен жакшылык кылып жатасың, бирок ошол жакшылыгыңан пайда жок, жүрөгүң тынч эмес, бактылуу болбойсуң, бул деген нерсе сен Аллах көрсөткөндөй, пайгамбар көрсөткөндөй, Аллах буйругандай болбой аткандыгынын белгиси болот. Эгерде сен кылып жаткан жакшылык, сен ойлоп жаткан жакшылык, сен бирөөлөргө кылып жаткан жакшылык, сен өзүң үчүн кылып жаткан жакшылык, ибадаттар болсун, Аллах буйругандай, пайгамбар көрсөткөндөй боло турган болсо, албетте анын жообу сен бул дүйнөдө да бактылуу болосуң, ахиретте да бактылуу болосуң. Бактылуу болуштук келтейген үйлөрдө, калың төшөктөрдө жатыштыкта эмес. Бактылуу болуштук сен тупуракта жатсаң дагы, катыган жыгачтын үстүндө жатсаң дагы, жүрөктүн тынч болуусу, Аллахты сүйүүсү сен албетте бактылуу кылат. Эгерде сен бактысыз кылса, Аллах Субхана Таала сага бактылык бербесе, каалагандай жаша, каалагандай бол, дүнүйө сени бактылуу кылып койбойт, мансап сени бактылуу кылып койбойт. Эгер бактылуу болушту каалайсыңбы, бай болушту каалайсыңбы, ырыскыңдын кең болушун каалайсыңбы, бул дүйнөдө эч качан кайгырбастан, жыргап, жүрөгүң тынч абалда жашашты каалайсыңбы, анда сен өзүңө жакшы көргөн нерсени башкаларга да жакшы көргүн. Ошондо сен чыныгы момун болосуң, бактылуу болосуң. Албетте Аллах Таала сени бул дүйнө ахиретиңди абад кылат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.